Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деді: қандай болады екенсіңер, сілер қандай болады екенсіңер, сілердің ахуалыңыз үшін қорқып атам деді пайғамбар. Аялдарыңар чектен ашады. Аялдарыңар чектен ашады. Айылда жүріп, шаардағылар оз ашыла тұрған деңгейде киініп қалышады. Еркекті аттап өтеді, еркекті тебелеп қалышады. Жаштарыңар ушунчалык бузулат дейсиңер, дедиле сахабалар. Ва инна залика лакаин я расулаллах. Ушундай абал болобу, ушундай заман келеби деди. Пайгамбар айтты: "Наам, валлади нафси бияди ва ашадду минху сайякун." Ооба болот. Ооба болот. Андан да жаманырагы болот деди. Сахабалар: "Я расулаллах, андан да жаманы кайсыл?" деди. Пайгамбар айтты: "Кейфа антум иза лам та'муру бил ма'руф ва лам танхау анил мункар." Ай. Абалыңар кантер экен. Амыр маруф кылбай, нахи мункар кылбай калганыңарда абалыңар кантер экен деди пайгамбар. Амыр маруф кылбай калганыңарда, жакшы ишке буйрубай калдыңар, жаман иштен тыйбай калганыңарда кандай болор экен абалыңар деди пайгамбар. Сахабалар: "Я Расулаллах, коюңчу, ушундай заман болобу? Ушундай доордо ушундай адамдар жашайбы?" Пайгамбар айтты: "Болот, бирок андан да жаманы болот" деди. "Я Расулаллах, мындан жаманы кандай? Элестете албай атабыз. Мындан жаманы жок да." Пайгамбар айтты: "Бар, мындан да жаманы болот." Ай. Кандай абалда болор экенсиңер? Жакшы ишти жаман көрүп, жаман ишти жасаш керек, колдош керек, кубаттап коюш керек деп, балит ишти арамды жакшы көрүп калганыңарда абалыңар кантер экен деди пайгамбар. Жакшы ишти жийиркеничтүү көрүп, арам жийиркеничтүү ишти, Европа жасап атпайбы? Жасаш керек муну. Муну Европа деп коет. Деп балет ишти адал көрүп, адал ишти арам көрүп калганыңарда кандай болор экенсиңер кап деди пайгамбар. Сахабалар ызыга түштү. "Я Расулаллах, кантип эле? Шундай болобу?" Пайгамбар айтты: "Ва ашадду минху сайякун." Мындан да жаманы болот. Якулуллаху таала, Аллах айтты, эми угуп туруң. Аллах айтты: "Лаутиханна лахум фитна би халафт, лаутиханна лахум фитна, ясирул халим фихим хайрана." Мен Аллах айтат: "Амыр маруф кылбагандарга, нахи мункар кылбагандарга, амыр маруфты, жакшы ишти жаман көрүп, жаман ишти жакшы көрүп колдоп калган коомго бир дүрбөлөң жөнөтөм. Бир бале кырсык жөнөтүп коём." Ал учурда даанышмандар акылын жоготуп коет. Илимпоздор илиминен айрылып калат. Акылдуулар наадан болуп калат. Мен жөнөткөн дүрбөлөң, тополоң, ызы чууну басыш үчүн эч кимдин акылы жетпей калат. Аларга ушул өзү жетиштүү деген. Кудай сактасын. Азыр көзүбүз көрүп, кулагыбыз угуп, жакшыны жакшы, жаманды жаман деп акыл эс, баам парасат идирек жетип турганда, ооба бул даават да Аллахтын буйругу деп калалы. Мына бул кейипке түшүп калганга чейин Кудай сактасын. Андыктан дааватты токтотом деп каршы чыккан ал кыргынга, кырсыкка учурагысы келген инсан.